президент болууга канчалык моралдык, юридикалык укугу бар? Эгерде кокус болуп кетсе, аны менен Путин же Токаев сүйлөшөбү? Эгерде кокус болуп кетсе, аны менен Бириккен Улуттар уюму, аны менен Путин же Токаев сүйлөшөбү? Владимир Путин поздравил с избранием на пост президента Киргизии Садыра Жапарова. Глава российского государства отметил, что отношения между нашими странами носят характер стратегического партнерства и союзничества. Владимир Путин рассчитывает, что работа Садыра Жапарова на посту президента будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-киргизских связей. Ал эми буга чейин дагы Садыр Жапаровду Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев телефон аркылуу куттуктаган. С успешным проведением парламентских выборов президента Казахстана по телефону поздравил лидер Кыргызской республики. Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, поздравил Садыра Жапарова с победой на президентских выборах. Глава государства пожелал кыргызскому коллеге успехов и пригласил посетить Казахстан с официальным визитом. Садыр Жапаров приглашение принял. Более того, отметил, что свой первый визит на посту президента совершит именно в нашу республику. Собеседники договорились и дальше укреплять двустороннее сотрудничество. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Ал эми бүгүн Садыр Жапаров мына бул сөздөрдү чын жүрөгү менен элге кайрылып айтты. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу тарапташтарым, бүгүнкү жеңиш бул жалгыз менин жеңишим эмес. Ушул жерде турган ар бириңиздердин Кыргызстан боюнча добуш берген ар бир жарандын жеңиши болду. Анткени ал добушту сиздер мен үчүн берген жоксуздар. Ар бириңиздер өзүңүздөр үчүн, балдарыңыздардын, неберелериңиздердин келечеги үчүн бердиңиздер. Эртеңки күнүбүз ушу жакшырып кетсе экен деп бердиңиздер. Мен ошол ишеничиңиздерди аткарууга себепчи гана адаммын. Кудай буйрса толугу менен 100% ошону аткарам деп мен сиздерге сөз берип кете аламын. Анткени 30 жылдан бери ушул күндү күткөнбүз. Ар жыл өткөн сайын, же болбосо ар бир президент шайланган сайын, жаңы президент же жаңы парламент келген сайын биз үмүт кылып келгенбиз. Мындан ары ушу жакшы болуп кетсе экен деп. Бирок тилекке каршы ошол үмүтүбүздү ташка алып келген. Сиздердин араңыздарда ошо мен да ошо үмүт кылгандардын арасында мен да бар болчумун. Бирок Кудай ушул күндү менин маңдайыма жазган экен. Сиздердин ишеничиңиздер менен мына мен бүгүн бийлик башына келип отурам. Мындан ары өлкөдө бир гана мыйзамдуулук, анан адилеттүүлүк менен гана иш алып барабыз. Башка оппоненттер айтып аткандай буга чейин диктатура деген болбойт, бир кишинин диктатурасы. Сөзсүз түрдө мыйзамдын жана адилеттүүлүктүн гана диктатурасы болот. Сиздерге добуш берип ишеним артканыңыздар үчүн мен терең ыраазычылык билдиремин. Анан добуш берип койдук, шайлап койдук, болду мындан арды ишти өзүң жалгыз кыла бер дебестен, ар бир кылган ишиме баа берип, туура эмес кетип атсам ошону сындап, туура жолго буруп, кеңешиңиздерди берип, маған жардам берип туруңуздар. Бирок туура эмес иш кылбайбыз, кандай гана иш алып барбайлы, мейли улуттук долбоордун деңгээлинде иш баштайбызбы, же болбосо кандайдыр бир иштерди баштайбызбы, ар бир ишибиз ачык болот. Кимде ким эгер каршы чыга турган болсо, биз аларды ушул жерде көчөдө эмес, өкмөт үйүндө ошол иш болуп аткан жерге чакырып, ачык, айкын ар бир ишти көргөзгөнгө, алар менен талкуулаганга даярбыз. Мындан кийин Кудай буйрса деп айталы, көчө оппозициясы болбой, оппоненттер жана башка ушундай жарандарыбыз ушу көчөгө чыгып кыйкырбастан биздин кабинетке келип, ушу отурумдарга катышып, ошол жерден оюн айтканга биз ачык шарт түзүп беребиз. Ачык шарттарды түзүп беребиз. Мындан ары демократиялык негизде иш алып барабыз. Мурдагыдай бир кабинетте бекинип алып, жалгыз кишинин кызыкчылыгы үчүн же болбосо бир топтун гана кызыкчылыгы үчүн иш алып барган андай адат болбойт мындан ары Кудай буйрса. Көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиремин.
дагы бир жолу сиздерге ыраазычылык, күч кубат, бакубаттуулук тилеймин. Өлкөбүз өнүгүп өссүн. Кол чабуулар болсун, ардактуу Садыр Нуркожоевич. Жаркын келечек өлкөбүздүн өнүгүшү үчүн азыр алдыбызга сиздин колдоочуларыңыз келип отурат. Булар 10% гана. Биздин Жумурай журттан, 7 тумандан келе албай калган канча колдоочуларыбыз бар. Ошолор дагы сизге ишеним артып, мамлекетибиздин туусу бийик көтөрүлүп, өлкөбүз өнүгүү жолуна чыгат деген терең ишеничтебиз. Анда болса келиңиздер, биздин Кыргызстандын президентине ийгилик каалайбыз сизге. Кыргызстан сизге ишенет. Рахмат, урматтуу катышуучулар. Мен сиздерге ыраазычылык айтуу менен бирге ушул келе албай калган алыскы райондордогу ушул бүгүнкү биздин сөзүбүздү угуп турган жарандарыбызга, добуш бергендерге терең ыраазычылык билдиремин. Анан дагы бир нерсени айтпай кетипмин, эстегенди айтып коеюн. Мына 40%га жакын шайлоочу катышты, аз катышты дегендер сөздөр болду. Эл аралык уюмдарда жазды. Бизде мына 2 миллионго жакын элибиз сыртта мигрант болуп жүрөт, билесиздер. Андан сырткары биз форма 2 деген коррупциялык схеманы жокко чыгарганбыз. Ар бир айылдан райондун центрине келип жашап аткандар бар, областтын центрине келип жашап аткандар бар. Анан ушул Сары Өзөн чүйгө, Бишкекке келип жашап аткандар бар. Алар сөзсүз түрдө катыша албайт, анткени алардын пропискалары айылдарда болчу. Ошондуктан бул 40%га жакын катышкан элди биз эсептесек болот, 100% катышты деп эсептей берсек болот. Анткени ошонун ичинен 81% мага ишеним көрсөттүңүздөр. Сиздерге бардыгыңыздарга, бүтүндөй кыргызстандыктарга, жана мигрант болуп жүргөн биздин мекендештерибиздин бардыгына терең ыраазычылыгымды билдирип кетемин. Рахмат сиздерге, бар болуңуздар. Келиңиздер, Садыр Жапаровду куттуктап, бул видеого лайк басып коелу. Жана бул видеону аягына чейин көрөлү. В Киргизии выразил Владимир Путин в телефонном разговоре с Садыром Жапаровым. Хочу пожелать вам, вы ответственные, сильные, современные. Будущее в ваших руках. Орусиянын президенти Владимир Путин Садыр Жапаровду Кыргызстандын президентинин шайлоодогу жеңиши менен куттуктады. Владимир Путиндин Садыр Жапаровду куттуктаган куттуктоосу Кремлдин расмий баракчасына жарыяланды. Анда Путин Жапаровдун мамлекет башчы катары ишмердиги, Орусия менен Кыргызстан элинин достук мамилесин чыңдоого, Борбор Азия аймагындагы коопсуздукту жана туруктуулукту бекемдөөгө салым кошооруна ишеничин билдирген. Буга кошумчалай, Орусия президенти Владимир Путин өз куттуктоосунда эки өлкөнүн стратегиялык жана союздаш мамилесин АЭП, ЧКК, КМШ жана ШКВ сыяктуу уюмдар менен ар кыл тармактар аркылуу жемиштүү кызматташтык боюнча чоң тажрыйбасын билдирген. Ал эми буга чейин дагы Садыр Жапаровду Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев телефон аркылуу куттуктаган. Анын алдында Туркиянын тышкы иштер министрлиги Кыргызстанды президенттик шайлоонун тынч жана ийгиликтүү өткөнү менен куттуктаган. Бул маалыматты ал өз интернет барагы жана твиттери аркылуу таратты. Мына ушундук инфо каналына подписаться басып, катталганды унутпаңыздар.